байланышка мен бүгүн Халал базар ярмаркасынан чыгып атам. Кечээ күнү мына ушул Инстаграмым бар, телефонумду, WhatsApp'ым бар телефонумду Маракеде жоготуп алган болчумун. Бүгүн болсо эртең менен Палаццо ресторанынын жыйнаган эжекеси мына алып келип берип, сүйүнүп, сүйүнчүсүн берип, телефонум колума тийип отурат. Ошондуктан кечээкү Маракеден эч кандай стористерди бөлүшүп алган жокмун. Көптөгөн разычылыктагы пост стористерди дагы жүктөй элекмин. Биз болсо эртең мененден бери Халал базардабыз. Бул ярмаркада аябай көп товарлардын баардыгы коюлган. Биринчи, экинчи кабатта Жанат Редженси мейманканасында болуп атат. Келиңиздер, биз жарманкедебиз. Биздин бүт кремдер, бул жакта умбашка парфюмдарыбыз сатыкта. Эдилоктагы сахнага чыккысы келген айымдарга мүмкүнчүлүк түзүп, араңыздарда канчалаган баатыр энелер бар, мүмкүнчүлүктү жаратып берип жаткан. Аябай сүйөм. Баардык корпусасына сүйөм. Жакшылыкка болуңуз, Жапан Тигершоп дайым сиздер менен. Сөзсүз керектүү, назиктиги менен, арулугу менен айым кандай болуш керек десем, мынтип көрсөтө тургандай чоң пример деп ойлоймун. Айшега дайым биз менен биргеликте. Айымдар замансыздар ушинтип бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Саламатсыздарбы, кечээкү биздин балга келе албай калган айымдар. Өкүнбөңүздөр, аябай көп билдирүү келип атат. Мен билбей калыптырмын, кеч угуп калыптырмын. Көрсө 3000 сом, 5000 сом болуптур билеттери. Бизби ойлогонбуз жалаң эле байлар укмуш эле бир акчалуулар барат экен деп ойлогонбуз, жөнөкөй эле айымдар бар турго деп атасыздарго. Чындыгында ал биздин башыбыздагы бир өзүбүздүн проблемабыз да. Бай, кедей деп адамдарды бөлүп, бир нерсени кымбат деп ойлоп, адам эгерде өзүн чындап сүйсө, өзүнө чындап жакшы бир кечени, жакшы бир күндү кааласа, ал ошол нерсени өзүнө уруксат берип, ошону алдын ала жасаганга мүмкүнчүлүктөр түзөт экен. Көп эле айымдардын баардыгы, бир 80% баардыгы ошол билет менен эле мен Инстаграм аркылуу, жарнама аркылуу келишти. Жана ишеним арттыргандар үчүн ыраазычылык билдирем. Буюрса бул балдын жыйынтыгын мен бир рилс менен силерге айтып берем.